Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу телегөрүүчүлөр, өзгөчө күндө сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушуп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн 19 май, жуманын 2-күнү. Ал эми сыртта болсо аба ырайы кичине салкын тартып турат, кесиптешим. Андыктан эгерде жолугушууга, жумушка же болбосо жөн эле тиричилик баштоону көздөп жатсаңыз, сөзсүз түрдө аба ырайынын тамашасына алданбай, жылуураак кийинүүгө чакырабыз. Анткени менен жайдын келеринде саналуу эле күндөр калды, кесиптешим. Анткени менен кээ бир учурда аба ырайы дагы бизди тамашага салып коюшу мүмкүн. Негизи эле ар бир күн ар бир адам үчүн өзгөчө тарых, өзгөчө майрам, өзгөчө кайталангыс учурлар эмеспи? Андыктан ар бир таңыңызды, ар бир күнүңүздү өзгөчө жагымдуу маанайда, жагымдуу эстеликтер менен баштоого аракет кылыңыз демекчибиз. Ал эми дал ушул күнүңүздү жагымдуу эстеликтер менен баштоого 7-канал Таң сыры программасы өз ишин салымын кошмокчу. Ошол үчүн бүгүн сиздерге эфирде кесиптешим экөөбүз өзгөчө конокторубуз менен өзгөчө эфир курууга даярданып турган учурубуз. Ал эми бүгүнкү алып баруучулук кызматта мен Наргиза Сартбаева жана кесиптешим жана мен Жайыл Кушбеков болмокчумун. Аткан таңыңыздар берекелүү болсун, күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Ооба, негизи эле жогоруда айтып калбадыкпы, ар бир таң адам үчүн өзгөчө тарых, өзгөчө маанилүү күн депчи. Андыктан келечегиңиз, болочоктогу жасала турган жумушуңуз, ийгиликтериңиз дал ушул таңдан башталат экен да. Негизи эле ар бир адам үчүн келечеги өзүнө көз каранды болсо, ал эми кичинекей наристелер үчүн, бөбөктөр үчүн анын келечеги түздөн түз биринчи ата энесинен болсо, экинчиси сөзсүз түрдө өзүнүн мектебинен, анан дагы эң маанилүүсү мугалиминен көз каранды болот экен. Себеби дал ошол мугалим баланын тарых келечегине, баланын келечектеги жашоосуна, баланын андан аркы өмүрүнө, тандоосуна сөзсүз түрдө өзгөчө чоң салым кошот экен. Андыктан мугалим бул ар бир адамдын өмүрүндөгү өзгөчө орду бар инсан эмеспи, кесиптешим? Сиз дагы ооба, мугалимиңиз эсиңиздеби азыркы күнгө чейин? Ооба, ата энебиздей эле өзгөчө эс калтырат эмеспи? Биз дагы дал ошол мугалимдерди четте калтырбай, сөзсүз түрдө бул мугалимдин дагы түмөн түйшүгүн, анын ичиндеги кыр-сырларын ата энелер үчүн дагы өзгөчө пайда кеңештер болсун деген максатта атайын дал ошол мөмөлүү даракты бүгүнкү конокко эфирге чакырган болчубуз. Сиздерди тааныштырып өтсөм, заманбап окутуу ыкмалары менен билим берип келе жаткан филолог, түрколог, ажарлуу айым, агартуучу Асылбекова Гүлкайыр эжеке бизде конокто. Саламатсызбы? Кош болдук, саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Жакшы келдик. Сонун. Анан дароо эле заманбап окутуу ыкмалары дегенге көзүм түшүп калды да, эжеке. Канткени менен азыркы учурда билимге умтулган жаштардын саны көбөйүп атса дагы, тыйындын эки тарабы болот эмеспи? Бир жагынан ошол гаджеттерге кызыгып, окууга анчайын кызыгуусу жок болгон балдар дагы аз эмес да. Анан заманбап окутуу ыкмалары деп калдыңыз, бул тармакты кантип баштап калдыңыз? Бул өзү кандай ыкма, бизге да берип кетиңизчи? Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, ошондой эле угармандар. Бүгүнкү эфирге чакырганыңыздарга аябай кубанычтабыз. Буюрса, мына 10 жылдан ашу жылдан бери агартуу жагын эмгектенип келе жатабыз. Негизи эле заманбап ыкма, заманбап окутуу деп азыр өзүңүздөр билгендей эле жылдан жылга эмес, күн сайын технология өнүгүп келе жаткан учурда балдар көбүн эсе ошол жактан оюндарды, маалыматтарды көбүн эсе карап калды. Деги эле ал гаджетти колуна алганда, ал гаджетти эч кандай, мисалы, оюн ойноп атканда же болбосо кандайдыр бир нерселерди жасап жатканда, ал жакта эч ким ага тоскоолдук болбойт, эч ким аны уруша албайт. Ал өзү билгендей ойной берет. Демек, азыркы мугалимдер деле ошол балдарды туура, жакшы ыкмалар менен, ойноткон, интерактивдүү ыкмалар менен, ошондой эле алардын көңүлүгө туура келген, дал келген, жакшы көргөн ыкмалар менен, заманбап ыкмалар менен үйрөтсөк, демек балдар ошол нерсеге жакшыраак көңүл буруп, жакшыраак үйрөнүшөт экен да. Мисалы, партага кечки 45 мүнөт отургузуп алып, анын кол көтөрүп сүйлөө, же болбосо мен сүйлөп атканда сен сүйлөбө дей турган
заман азыр андай заман эмес. Азыр эч ким аны отургузуп мындай зордоп бирдеке үйрөтө албайсың. Ошон үчүн 45 мүнөттүк убактыңды аны пайдалуу балдарга өздөрүнүн жашоосунда дагы кийин колдоно ала турган, аны бир эле маалымат берип эмес, ошол маалыматтын аркасынан кандайдыр бир долбоорлорду өздөрү жасай ала турган кылып, ошондой эле азыркы искусственный интеллект деп коет, мунун эле жакшы пайдалары бар. Ошол жактан аларга кандайдыр бир тапшырмаларды берип, оюн ойнотуп, сөзсүз түрдө балдардын эртең мененки ар бир сабакка бир эле эртең менен эмес, мисалы 5-сабакта болобу, 7-сабакта болобу, сабак башталар учурда сөзсүз түрдө алардын концентрациясын, оюну топтоп алыш үчүн кандайдыр бир интерактивдүү ыкмалар менен баштаса, ошондо балдар дагы сенин айткан маалыматыңды, сенин берген сабагыңды жакшы кабыл алып, укканга даяр болушат. Өзгөчө сонун ыкмалар керек. Кесиптешим биз дагы ушул ыкмалар менен балким окуганыбызда жогору жакта отурат белек деп коеюнбу. Сонун негизи айтып калбадыкпы, жаңы ыкмалар депчи. Анан сиздин сөзүңүздөн байкасак, дерлик 10 жылдан бери бул жаатта иш алып барып келе жатасыз да. Анан ар бир адам окуучу боло алат экен, бирок ар бир адам мугалим боло албайт экен да. Бул кесипке чыдаган инсан гана, жүрөгүн, мээрими төшөгөн инсан гана бул кесиптин ээси болуп чыгат экен да. Анан 10 жылдан бери бул тармакта иш алып барып келе жатасыз. Бул кесиптин эмнеси байлайт сизди? Негизи эле мугалимдик кесипке кантип келип калгансыз? Ошол тууралуу сурагым келип атат. Негизи университетке тапшырганда мен дипломат болом деп кыялданып тапшыргам. Анан өзү мугалимдин бир айткан сөзү бир окуучунун тагдырын өзгөртүп кое алат да. Ошондой эле анын жаман айткан сөзү дагы жаман нерсеге дагы таасир бере алат. Ошон үчүн мен университетте биринчи курсту аяктап, анан биздин ошол куратор эжекебиз бар болчу. Ошол түркология кесибини мага сунуштап калды да. Анан бул кесип сага жакшыраак болот. Анан биз сенден ошол жөндөмдү көрөп жатабыз. Сен буга кандай карайсың деп сураганда, чын эле мен балким дипломатты тандасам деле болуп кетсем керек деп ойлоп атам да. Анан эмнегедир эжекенин мага аябай айткан сөздөрү таасирлендим чындыгында. Анткени сен балдар менен иштешесиң, балдар менен иштешип атканда сөзсүз түрдө мындай балдарга пайдалуу жагыңды өзүң үлгү боло алсаң, ошондой эле балдарды мындай айтып коет го, азыркы жашоодо мындай жашаш үчүн эмес, жашатыш үчүн жашоо, ошондой эле жамандан арылтып жакшыга жанаштырган бул ошол мугалимдик кесип. Бул кесипти сенден көрө алатабыз деген мындай салмактуу, таасирдүү сөздөрдү айткан үчүн эмнегедир мен ошол кесибимди экинчи курстан өзгөртүп салганга дагы бир себеп болду. Анан экинчи себеп, биз ошол түркология факультетинде мен жаңы эле тапшырып баштаганда, негизи бизде лицей бүтүрүүчүлөрү, анан жөнөкөй орто мектеп бүтүрүүчүлөрү деп, мен орто мектептен бүтүргөм. Анан университетке тапшыргандан кийин 2 айдан кийин түркчөнү сүйлөп кетип атам да. Анан эмнегедир бул тил менин дагы мындай жүрөгүмө жакын келген сыяктуу да. Анан чын эле деп эмнеге мен аракет кылып атсам, мен түрк тилин үйрөнүп, бат өздөштүрүп алган болсом деп, анан макул болуп экинчи курстан түркология факультетине которуп алгам. Бирок эч кандай мындай өкүнүч жок. Анткени чындыгында эле мындай устаттар айткан, устаттар берген кеңеши боюнча, эми устаттар сөзсүз түрдө өздөрүнүн окуучуларыны мындай мөмөлүү болсун, жакшы жакта иштесин деп булар бизге канчалаган баталарын беришти, өздөрүнүн канчалаган туура жолдорун көрсөттү. Азыр ошол жумушту аркалап келе жатабыз. Буюрса, эми заманыга жараша, мисалы, биздин мугалимдердин бизге берген методдору менен азыркы учурда айрым учурларда колдонсок, бирок азыркы учурда өзүбүз өнүгүп, ар тараптуу изденип, талыкпаган эмгек, ошондой эле эң негизгиси тартип, ошол тартип менен азыркы муунга аз да болсо салымыбызды кошуп келе жатабыз. Ооба, негизи бул эми мугалимдик кесип, бул
профессия от Бога деп коет го орусча айтканда. Ошол Кудайдан берилген бир кесип болгон үчүн шүгүр кылабыз. Анан балдар туура сиз айткандай кээде мындай сабырдуулугуң жетпей калган учурлар болот. Ошон үчүн ар бир мугалим ар дайым өнүгүү үстүндө болуш керек деп ойлойм да. Мисалы 30 жылдан бери, 35 жылдан бери агартуучулукту эмгектенип келе жаткан биздин мугалимдерибиз бар. Кээ биркилери ар бир методикасыны уже жаттап алышкан, балким китепти жаттап алышкан чыгаттыр. Бирок азыркы учурда бул методдор, бул ыкмалар уже бара-бара мындай балдардын кабыл алуусуна көп таасир бербей калып атат да. Ошон үчүн демек биз өзүбүздү канча жылдык эмгек тажрыйбабыз болгон чакта деле өнүкүп ар дайым мындай изденүү үстүндө болсок, дагы балдарга канткенде сабагым кызыктуураак болот. Же болбосо ошол эле бала теорик болуп эле бир теориядан эле маалымат алып эле ал канчалык таасирдүү болуп атат. Демек бул анчалык таасирдиги жок болуп аткандан кийин аны өзүнүн жашоо турмушунда дагы колдонуурлук кылып ошондой материалдарды берип, аларга ошондой задача, тапшырмаларды койсок, ал ошону аткарам деп атып эле өзүгө көптөгөн сабактарды, маалыматтарды алат. Азыркы учурда бизде эми биз бир эле өзүбүздүн эле ыкмалар менен чектелбестен Сингапур методикасы деп айтып коет. Азыр ошол Сингапур методикасы ошондой эле жапондордон келген lesson study деген ыкмалар менен дагы сабак байкоо системалары боюнча дагы биз көптөгөн иштер менен балдарды дагы канткенде жакшыртаак окутсак болот деген ошол Сингапур методикасын көбүрөөк колдонуп атабыз. Анткени бул Сингапур методикасы бизге эмнени үйрөтөт? Бизге баланын канча класстагы канчалык, азыр мисалы көпчүлүк учурда бир класста 60 окуучу бар, бир класста 50 окуучу бар деп ата-энелер тынчсызданып атат го. Менин классымдагы балдардын саны көп. А бул Сингапур методикасы бизге эмнени үйрөтүп атат? Биздин классыбызда мисалы 50 окуучу болсун, 60 окуучу болсун, бул ыкмалар биздин ишибизди жеңилдетип атат. Демек биз муну кандай өтөбүз? Биз командада. Мисалы эгер ошол эле 50 окуучу боло турган болсо, ошол 50 окуучуну ар бир командага 4төн, туура келсе ашып калса 5тен же 3төн жетпей калса, ошондой команда менен отургузуп туруп, аларга ар бир командага, ар бир балага ошол 45 мүнөттүн ичинде мугалим өзүнүн планын жазып атканда, ар бир баланы сүйлөтөм. Ар бир баланын ой жүгүртүүсүнү калыптандырам. Ошондой эле командада тыгыз достору менен иштеп, тил табышышыны мен өнүктүрөм. Демек, ар бир баланын жөндөмүнө жараша, баланын саны бул жерде чоң дагы роль ойнобойт. Демек, мугалимдин ошол менторлугу да, ошол классты кандайча алып барат, 45 мүнөтүнү кызыктуу кандай кылып өткөзөт. Демек, бул азыркы учурда баланын көпчүлүк саны, балким мектеп мектептин имараты дал келбеши мүмкүн, а бирок класстын ичиндеги сабак берүү бул мугалимдин өзүнүн жөндөмү, өзүнүн мындай критическое мышление деп коет го, критикалык ой жүгүртүүсү. Демек, ошолорду кандайча тыгыз байланышта бири-бири менен ой пикир алмашуусуну жакшырталам деп өзүбүзгө максат коюп, ошол боюнча иштесек, ар бир мугалимдин иши жеңил эле болот да. Мисалы, көбүнчөсү биздин практикада, биз эми жаңы мугалимдикти баштап келгенибизде кандай кылчубуз? Балдарды саламатсыңарбы деп учурашкандан кийин, анан пока биз компьютерибизди ачып, аны доскага уулап, же болбосо аларга үй тапшырмасын сураганга чейин бир убакыт өтүп кетчү да. А бул Сингапур методикасы бизге эмне деп айтып атат? Бул сабакка киргенден кийин биз балдарга кандайдыр бир ой жүгүртүүлөрүнү жакшыртыш үчүн ошол өтүлгөн тема боюнча кайталоо иретинде суроолорду берип коебуз. Балдар достору менен бири-бириге ошол өтүлгөн теманы айтып аткан учурда мугалим аман эсен эле өзүнүн тактасын ачып, числосун жазып, эч кандай бул жерде убакытты биз үнөмдөп өтүп атабыз да. Демек, ар бир балага 30 секунд берилип атканда, бир командада 4 бала отурат. Мисалы, сизге 30 секунд, сизге 30 секунд, мага менин жанымдагы 30 секунд өткөн сабакты бири-бирибизге айтып берип атабыз. Демек, бала бири-биринин оозунан укканда дагы таасирдүү болуп, жугумдуураак болот экен
экен да. Анан мисалы бир бала өткөн сабакты жакшы эстеп калды, биз кандай кылабыз? Ошол жерде мугалимдин менторствосу иштеш керек да. Мисалы ар бир группада ошол сабакты жакшы окуган бала отурса, демек биз А1 баладан баштайбыз. Мисалы А1 бала ал өткөн сабакты жакшыраак түшүнгөн болгон үчүн бүгүнкү кайталаш үчүн досторуна айтып берип атат да. Демек анан булар деп эс тутумуна келип атат, чын эле ушуну өтпөдүк беле. Анан кайра сиз менен сиз баштайсыз. Ошентип атып 30 секунд, 1 мүнөттүн ичинде балдар кандай кылып атат? Өздөрүнүн ойлоруну бири-бириге жеткизип айтып атат. Демек буга 30 секунддан 4 бала сүйлөп атып 2 мүнөт кетип атат да. Ал жакта бизде 45 мүнөтүбүз бар да. Демек бул биз жетишсек болот экен. Ошол эле ойнотконго жетишсек болот. Бизде канча маалымат болсо, ошол тема боюнча маалыматты бергенге жетишсек болот. Ошондой эле аларга проекттик иштерин текшергенге жетишсек болот. Ошондой жакшы ыкмалар келип атат. Ар бир мугалим изилденип, өздөрүнүн убакыттарын туура пайдаланып, өздөрүгө ошол изденүүнүн үстүндөгү нерселерди ишке ашырам деп амал кылса, мен ойлойм алар сөзсүз түрдө жыйынтыкка жетишет. Сонун. Сиз айткан маалыматтарды ар бир мугалимдер билсе, ар бир баланын келечеги үчүн өтө сонун болмок экен буюрса. Атайын бир окутуулар планыңызда барбы, мугалимдерди бул методика боюнча окутуп? Жакшы, учурдан пайдаланып мен айтып кетсем болот. Бизде азыр Дем окуу борборунда биз мугалимдерди STEM ыкмалары боюнча, Сингапур ыкмалары боюнча окутуп келе жатабыз. Бирок азыркы учурда өзүбүздүн дагы мен бир эле учурда мектепте кыргыз тили мугалим болуп иштейм. Ошол эле учурда директордун орун басары болуп дагы иштегенибиз үчүн мугалимдерди окутуу бизге каникул учурунда эле эс алуу күндөрү эле убактыбыз калып атат да. Калган учурларда мектепте болуп калганыбызга байланыштуу. Бирок мен бул жерде айтып кетсем болот, азыркы жайкы каникулда мугалимдер STEM ыкмасын, Сингапур ыкмасын, ошондой эле 4К ыкмаларын, 5Е ыкмаларын үйрөнгүсү келсе, сөзсүз түрдө биз аларды окутуп, жардам берүүгө даярбыз. Эми көбүнчөсү эле адамдар азыр кандай кылып атышат? Мисалы, бир аз маалымат алып атып, балким ошону мындай бизнеске айлантып, биздики мындай мугалимдерге чын ыкластуу түрдө жардам берели. Анткени азыркы биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы билим берүү системасыны өнүктүрө турган, азыркы келечек муунга өткөзүп бере турган. Демек биз азыр милдеттүүбүз, жоопкерчилик биздин мойнубузда. Ошон үчүн мен ойлойм биздин баардык ошол кесиптештерибиз эгер окуйм дегендер болсо, сөзсүз түрдө биздин даректерге жазып, биздин ошол Instagram баракчабызга жазып, номерлерибизге жазса, сөзсүз түрдө аларды онлайн болсо деле окутуп, өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшүп, ошондой эле өзүбүздүн азыркы биз окуган ыкмалар менен дагы бөлүшкөнгө даярбыз да. Анан негизи бул жерде азыр биз балдарды 45 мүнөт бир класста отургузуп, аларды бардык ойлоруну, концентрациясыны бир сабакка бөлүү аябай кыйын да. Мугалимдин чарчап кетип атканы, мугалим сабырдуулугу кээ бирки учурда жетпей баратканы, бул ошол биздин ыкмаларды туура колдонбой жаткандыгыбыздан дагы болушу мүмкүн да. Мисалы азыркы балдар мисалы жазганды жаман көрүшөт. Жазган эми биздин азыркы заманда туура жазган дагы аны анткени булар азыр көбүнчөсү искусственный интеллект оңдоп берет дегендей да. Бирок ал кечке эле биз ага сөйнө берсек, анан биздин мээбизде эмне калат да. Ошон үчүн бул нерселердин өзүнүн учуру бар. 45 мүнөт ичинде мисалы мугалим өзү сезип атат да, балдары канчалык иретте жазганга даяр. Же болбосо мен бүгүн балдарды жаздырам, чат жазуу жаздырам деп настрой мындай өзүм даярданып келген болсом, демек анын башында мен сөзсүз түрдө балдарга кызыктуу бир оюн иретинде, интерактив иретинде өткөзүп туруп, андан кийин отуруп ошолордун вниманиясы. Көбүнчөсү ойлойт да, мен биринчи сабакта жаздыртып алайын батыраак, анан балдар эме кылсын. Балким бала биринчи сабактан кийин чарчап калган чыгаттыр, ошого бир аз сергитүү берип, андан кийин жаздырсак, бала сөзсүз түрдө жазат да. Ошол. Анан көбүнчөсү азыркы кээ бизде мындай бир нерсе бартир болуп калды да. Мисалы, сен муну кылсаң, мен сага муну кылам. Биз азыр балдарды баа менен коркута албайбыз. Мисалы, сен бүгүн даярданып келбепсиң, мен сага 2 коем.
деген нерсе азыр жарабайт. Бул инструментти азыр колдонбой эле коюш керек да. Бала азыр өзү деле сезип калды. Эки койсо кое берсин, анткени бул маанилүү эмес экен депчи. Же болбосо мага 5 койбой эле коюңуз, мен муну жаттап алган. Балдар азыр өздөрүнүн ойлорун ачык айтып калышты да. Демек мындай учурда биз баланы кандайдыр бир мен сага муну берем, же болбосо бал берем деп коркутпашыбыз керек. Муну ата-энелер дагы туура түшүнүш керек. Ата-энелер көбүнчөсү менин балам 4-класста 5-ке окуучу, эмнеге 5-класска келгенде 3-кө түшүп калды, же болбосо 4-кө түшүп калды. Ата-энеге бал керекпи, баа керекпи, же болбосо баланда жакшы калган билим керекпи? Бала күн сайын өсүп атат. Ал физически деле өсүп атат, умственно деле өсүп атат, мээсинин жакшы калыптанышы деле өсүп атат. Ошол учурда ал 4-класста калып калган жок да бала. Ошон үчүн ата-энелер бул нерсени туура түшүнүш керек да. Бизге келген көп ата-энелер бар. Менин балам кичине классында жакшы окуучу, азыр бара-бара. Демек бара-бара биз ата-эне, мугалим, окуучу чогуу иштешибиз керек. Бала ошол 4-класста канчалык жакшы окуса, 5-класста дагы ошончолук жакшы окусуну кааласаңыз, сөзсүз түрдө биз мектептеги өткөн темаларыбызды, мугалим берип аткан маалыматты, мугалим берип аткан тапшырманы ата-эне үйдө жок дегенде баласы менен 10 мүнөт дебейличи, 7-8 мүнөт бышыктап коюш керек да. Сүйлөшүү менен, эмне өттүңөр? Бул проект ушундай беле, бул проекттен мондой кылсаңар болот экен, деп өз оюн айтып да, например, отуруп алып, мону жаз деп урушуп иретинде эмес да. Ушундай тапшырма берди беле, демек ушул тапшырманы мондой кылсаң болот экен. Кээ бир ата-энелер бар, мугалим текшериш үчүн эле мындай кол жазмаларын бир аз өзгөртүп, талтайтып, өздөрү жазып коюшкан учурлар бар да. Бул биздин башыбыздан эле өткөн болуш керек, биздин тажрыйбабызда биз көрүп келе жатабыз. Демек ата-эне мугалимдин баасы үчүн баласына жардам бериш керек эмес экен да. Кийинки өзүнүн жашоо турмушунда дагы бул нерселерди бала жоопкерчиликти сезип, милдеттүү түрдө ошол нерселерди мектептен калыптанат да. Ошого биз ата-энелер ал нерсеге мугалим менен тыгыз байланышта иштеп, кандай кылсак болот? Мисалы, кандай тапшырма бердиңиз эле, биз чогуу эме кылайлы деп аракет кылыш керек экен. Бирок көпчүлүк учурда азыр мугалимдер тапшырманы биз жаттоо иретинде берип калдык. Мисалы, эгер кыргыз тили болсо, сөз жаттап кел, жаттап кел, анткени азыр жазуу иретинде тапшырма берсең, ал толгон токой жасалма интеллекттер бар, жасалма интеллекттен көчүрүп келип аткан учурлар дагы болуп атат да. Ошон үчүн биз андай маалыматтарды жазуу иретинде мектепте көбүнчөрөөк көңүл буруп, ал эми үйгө ыр жаттоо, ошондой эле текстти окуп келип түшүнүгүңдү айтып берүү деген тапшырмаларды азыркы учурда мен өзүм жеке оюмда ушундай тапшырмаларды берип калдым. Сонун ата-энелер менен иштешүү, балалар тууралуу айтып атсаңыздар, көрүүчүлөрүбүздүн арасында дагы көпчүлүгү балалык кезин эстеди болуш керек, Төмөн баап келген күндү согуш болчу эле кадимкидей. Азыр ал метод дагы жарабай калган, аябай кубандырат дейлиби? Сонун. Анан сурагым келип атканы, кичине кеңештерден кыстырып өтпөдүңүзбү? Үйдө 10 мүнөт бала менен иштеш керек деген сыяктуучу. Анан көпчүлүк ата-энелер сиз жогоруда айткандай каталарды кетирип алышат, бала менен кантип иштешүү керектигин билбейт, жалпы баланын билимине же мугалимге жардам берүү үчүн дагы кандай кадамдарга барса болот бала менен иштешүүдө? Ооба, биз негизи ата-эне баласы үчүн жашайт го. Баласы ийгиликке жетишсе, ата-эне бактылуу, баласы күлсө, эне күлөт, мисалы. Ошол эле учурда, демек, көбүнчөсү мектептерде ата-энеси мындай тириликке кирип, акча табуу, баламды жакшы окутайын, жакшы кийинтейин, жакшы билим алсын деген асты сызылат, жакшы билим алсын. Бирок жакшы билимди окуучу мектепке барып, мугалим менен күрөшүп атып, демек бул жетишсиздик болуп калат экен да. Ошол ата-эне, окуучу, мугалим чогуу иштешип атканда бала ийгиликке тез жетет экен да. Мисалы, балабызды ошол 1-класска аябай кубануу менен, сүйүнүү менен алып келебиз да, балам 1-класска кирди, жакшы мугалимге берейин. Мугалимдин жаманы болбойт, мугалимдин баары жакшы. Мугалим баары аракет кылат да, балага жакшы билим берейин, жакшы талим-тарбия берейин деп мугалимдин бир эле максаты бар өзү. Баладан жакшы адам чыгаруу, жакшы. Демек,
мугалим ошондой максат менен келип атканда анан кээ бирки баланын түшүп калган балдары азыр кээ бирки мектептерде балловый система болгон үчүн балл деп айтып атам да баалары мисалы ошондой учурларда мугалимге чуркап барып атака кылыштын кереги жок да ата эне байкап атат да күндөлүгүндө 5 анан бир күн келип эле бала эмнегедир эме алып калды ага чейин ата эне кайсыл жерде эле да мисалы 5 алып аткан учурда кайсы жерде эле андан бир аз төмөн болуп калган учурда кайсы жерде эле да мисалы биз сөзсүз түрдө ата эне менен өзүмдүн тажрыйбамдан айта кетсем биз мугалим менен ата эне менен тыгыз байланышта иштегенге ар дайым аракет кылабыз аларды биз жалпы чогулуштарды азыраак өткөзүп жеке мугалим менен көрүшүүлөрдү көбүрөөк өткөзөбүз бул башка дагы угармандарга көрүп жаткандарга дагы бизден мындай кеңеш азыркы тил менен айтканда лайфхак болсун анткени бала жалпы ата энелик чогулушта мисалы бул жерде мектептин жалпы маселелери ошол класстын жалпы маселелери айтылышы мүмкүн ар бир балага жеке кандай жүрүм турумдары болуп атат мектепте анын окуган баалары кандай болуп атат башка сабактардан кандай болуп атат демек бул нерседен ата эненин маалыматы болуп туруш керек да биз ошол жеке чакырганда сөзсүз түрдө айтабыз анан мисалы 5-класстан баштап уже баланын биз жөндөмдөрүн көрүп баштайбыз мектепте же болбосо мектептен сырткары балдар сөзсүз түрдө өздөрү кружокторго барат ошол кружоктордон мисалы алардын жөндөмдөрүнү биз байкап турабыз демек ал бала технология жагыны жакшы алып барып аткан болсо демек биз балага сөзсүз түрдө айтабыз сиздин балаңыз бул жагынан аябай жакшы болуп атат колдоо көрсөтүңүз бала бул жерден бир аз аксап атат бул жерден дагы жардам бериңиз деп ата эне менен сөзсүз түрдө биз тыгыз байланышта иштейбиз анан бала ошол багытта кетип атканын чогуу тандашыбыз керек да сен кайсыл багыт боюнча баланын дагы ою сөзсүз түрдө жок мен балам эме врач болот деп эмес да мурунку системада эмес да мисалы жок бул эмеге барса кыйналып калат мындай эле болсун бала өзү бул кийинки жашоосунда ишсиз калбаш керек да демек биз муну башталгыч мектептен баштап көзөмөлдөп баланын окуусуга жардам берип анан сен жакшы окуйт элең го кичинекейиңде эмне болуп атасың деп урушпаш керек бала өсүп атат бала чоңоюп атат демек ошого жараша мамиле жасап ошого жараша окууга кызыктырып мисалы азыр толгон токой платформалар бар буну бир эле мугалим эмес ата энелер деле өздөрү издешип каралашып балага кандай нерсе дагы мисалы азыр бала үйгө келгенден кийин эч кандай короо тазалабайт же болбосо уй карабайт кой карабайт же бир алма тербейт мисалы бизде кандай эле мен өзүм мисалы мектептен келгенден кийин сөзсүз түрдө же алма терип же бир күзүндө ушундай иштерди кылат элек же болбосо сөзсүз түрдө келип ал жумуштарды бүтүп коюп анан сабак окуйсуң да ошондой учурда азыркылар андай эмес да азыркыларда убакыт деген толтура да демек ошол убакытты туура пайдаланыш үчүн ата эне өзүнө үйгө программа түзүп койсо дагы болот анан бүгүнкү бул айтылган программаны эртең кылбай эле кой деп көзөмөлдөп койсо сөзсүз түрдө баланын дагы тартипсиз болуп анан мындай жоопкерчилик албай калат да демек бул тартипти биз кармандыкпы аягына чейин карманышыбыз керек бала 4:30 үйгө келип атса апа 6 келе турган болсо ошол учурда бала эмне кылып туруш керек демек бала бул учурда эгер кружокко барса кружогун барып бүтүрүп келип туруш керек же болбосо кружогу жок болсо үйдө кандайдыр бир кызыктуу китеп болобу же болбосо ошол эле гаджеттен пайдалуу бир оюну болобу же тил үйрөнүшү керек болобу ошол нерсени сүйлөшүп алыш керек да ошол боюнча жасап туруш керек өзгөчө сонун кеңештер болду окшойт анан бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетиптир сизге эркин микрофон берели көрүүчүлөргө түрк тилинде кышташып койсоңуз мен негизгиси азыр кыргыз тилинде аяктап туруп анан кийин түркчө дагы айтып койсом болот биз ошол 10 жылдан ашуу түрк тилини балдарга үйрөтүп түрк тилини сүйдүрүп келдик демек бул жерде биз эмне деп айткым келип турат балдарга кайсы бир тилде үйрөнбөсүн бул тил балдар үчүн сөзсүз керек эмне үчүн керек анткени ошол мамлекетти
демек бул тилди билсең ошол мамлекет 50% билесиң деген болуп эсептелинет. Демек бала 50% бул мамлекетти билет, ал тилди үйрөнгөндөн кийин ошол мамлекеттин адамдары менен сүйлөшө алат, баарлаша алат, китептерин окуй алат дегендей да. Ал эми бул баланын өзү үчүн. Азыр эми биз 10 жылдан кийин кыргыз тили мугалими болуп кайрадан квалификация алып кыргыз тили мугалими болдум. Демек бул эне тили биз ар дайым жүрөгүбүздө болуш керек. Биз канча тилде үйрөнбөйлү, эне тилибиз ар дайым биздин жүрөгүбүздө болушубуз керек. Башка моңго өткөзбөй бул биздин милдетибиз. Ошон үчүн азыркы көрөрмандарга айтарым, öğrencilerime de söylemek istiyorum. İsterseniz siz yani bütün dilleri öğrenebilirsiniz. İster İngilizce öğrenin, ister Türkçe öğrenin, ister Fransızca öğrenin. Ama sizin ana diliniz her zaman sizinle olmalı, her zaman bilmelisiniz ve bu dille yaşamalısınız. Söz келтиргениңизге рахмат, өзгөчө маегибизге. Мына ошондой өзгөчө маектен соң алдыда жарнама алтыны эфирибиз